Ден соолук өмүр мүрөгү. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде телеклиника көрсөтүүсү. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүдө биз кызамык бул кандай оору? Мына ушул теманы ачып беребиз. Ал эми бул оору боюнча бизге атайын адис келип, кызамык туурасында айтып берет. Биздин студиябыздын коногу Нарын медициналык колледжинин педиатрия предметинин окутуучусу Дүйшөнбиева Гүлкайыр Султакиевна конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтсаңыз, биз жогоруда айткандай эле, кызамык бул кандай оору? Саламатсыңар. Кызамык бул курч кармаган, өтө жугуштуу, дене таптын жогорулашы, чел кабыкчалардын сезгениши жана бөртмө чыгуу менен мүнөздөлгөн оору. Айтсаңыз, кызамык оорусунун себептери эмнелер? Кызамыктын козгогучу вирус, бул оорунун жугуу жолу аба тамчы жол менен жугат. Бала чүчкүргөндө, жөтөлгөндө вирус абага таркайт дагы, оорулуу баладан соо балага барып жугат. Бул оору көбүнчө кышкы мезгилде кездешет. Себеби кышында бөлмөлөр көп желдетилбей, анан вирус бөлмөдө көбөйгөнүнө шарт түзүлөт. Анан балдар, канча жаштагы балдар ооруйт деп айта турган болсок, 6 айга чейинки ымыркай балдар азыраак ооруйт. Оорубайт деп айтсак деле болот да кызамык менен. Себеби 6 айга чейин энесинен алган иммунитет баланы бул оорудан коргоп турат. Анан 7-8 айынан баштап ооруга чалдоого коркунучу көбөйөт. Алгач кызамык оорусун кантип билебиз? Мисалы, денеге бөртмөлөр чыгат деп айтып жатпайсызбы? Мисалы, бала ветрянка болуп ооруткан болсо, кызамыктан кантип айырмаланып чыгышы мүмкүн бөртмө денеге? Кызамык оорусунун негизги белгиси бул филатов коплик белгиси. Дагы бул филатов коплик белгисин эң эрте пайда болуу жана анык белги деп айтабыз да, бул бөртмө чыккыча чейин пайда болот. Мына оозунун ичинде майда исиркектер пайда болот, чекелери кызарган. Бул белгини көрсөк, бөртмө чыккыча эле кызамык диагнозу деп кое берсек болот. Себеби бул эң эрте пайда болуучу жана анык белгиси. Кызамык оорусунун жашыруун мезгили 9 күндөн 21 күнгө чейин созулат. Жашыруун мезгил деген бул эмнени билдирет? Вирус организмге киргенден баштап биринчи клиникалык белгилери байкалганга чейинки мезгил. Андан соң продромалдык мезгил деп коет. Бул продромалдык мезгилде интоксикация белгиси байкалат жана нымдуу сезгенүү белгилери байкалат. Кээ бир учурда мындай гриппке да окшошуп кетет да. Мисалы үчүн дене табы жогорулап, баланын аппетити төмөндөп баштайт, алы кетип, шалдырап башталат дагы. Андан соң көздөрү чылпактап, конъюнктивит болот, кызарат көздөрү. Ринит, анда эмне болот, мурдунан суу куюлат, мурду бүтөт, ушинтип гриппке окшошуп отуруп, анан бөртмө чыгуу мезгилине өтөт. Андан соң нымдуу сезгенүү белгилери болот. Нымдуу сезгенүү белгилерине бул эмне кирет? Буга кирет конъюнктивит, көздөрү кызарып, чылпактайт, ринит, мурду бүтүп, мурдунан суу куюлушу мүмкүн. Андан соң бөртмө чыгуу мезгили башталат. Көп эле бөртмө чыккан оорулар бар эмеспи? Анан кызамык андан эмнеси менен айырмаланат? Эми кызамык оорусун бөртмө чыгуу менен коштолот эмеспи? Башка оорулардан айырмаласа болот. Себеби өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Биринчиден кызамык оорусунда мындай болгон так анан бүдүрлүү бөртмөлөр чыгат. Чыгуу ирети өйдөдөн ылдый. Мына биринчи кулактын аркасына чыгат, анан беттерине чыгат. Күнү мына бул айта турган болсок, биринчи күнү кулагынын аркасы менен бетине чыкса, экинчи күнү баланын денесине тарайт, колдоруна жана денесине тарайт. Үчүнчү күнү бүдүрчөлөр жамбашы, анан буттарына тарайт. Ушул мүнөздүү белгисин белгилеп кетсек болот. Этап менен чыгат, өйдөдөн ылдый.
Жогоруда айтпадымбы, этап менен чыгат өйдөдөн ылдый депчи. Мына эми баланын кулагынын аркасына биринчи чыгат, мойнундарына түшөт. Биринчи күнү бул. Экинчи күнү колдоруна жана денесине чыгат бөртмө. Үчүнчү күнү буттарына тарайт. Жамбашына, курсагына, буттарына бөртмө тарайт. Анан бөртмө кайра мына бутунда жаңы бөртмө чыгып атса, кулагынын аркасындагы кичине өчүп келаткан болот. Ушу бөртмө денеге чыккандан баштап канча күнгө чейин созулат жана ал изи жок кетеби? Бөртмө чыккандан кийин 5 күнгө чейин чыгып отуруп, анан тарай баштайт акырындык менен, этап менен айтып атпадыбызбы? Биринчи башында кулагынын аркасына тарайт, тараганда биринчи күндөрү күрөң так калат. Андан кийин ошо күрөң так өчүп отуруп, аягында изи жок, жоголот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер анда биз кыскача видеого көңүлүңүздөрдү бурабыз, андан соң кайрадан жолугушабыз. Мынакей бул Кыргыз Республикасынын улуттук календары, алдын ала эмдөөлөрдүн календары. Кызамыкты биз бала 12 айга толгондо кызамык, паротит, анан кызылча оорусу менен эмдейбиз. Андан кийин экинчиси менен 6 жашында эмделет. Ошентип бала 2 жолу кызамык менен эмдөө алат. Кызамыктын вакцинациясы бизге көбүнчө Индиядан келет. 5 дозалык вакцина азыр бизге келгенде 2-8 градус, плюс 2-8 градуста сактайбыз. Ал эми тиги санэпистанцияда сакталат, биз ай сайын алып келип турабыз, аякта минус 20 градуста сакталып турат да. Анан бизге буяка түшкөндө 2-8-те сактайбыз. Көрсөтүп коеюн, вакцинаны. Вакцинабыз бул түрү алсыздандырылган вирустарда бул вакцина 5 адамга жетет. Муну ачкандан кийин только 6 сааттын ичинде түгөтүшүбүз керек да, сайып түгөтүшүбүз керек. Биз ар бир баланы планга түзөбүз, пландайбыз. Анан жуманын бир күнүнө чыгабыз кызамык оорусуна. Бул балдар ден соолугу таза болуш керек, оорубай туруш керек, температурасын ченешибиз керек. Ден соолугу позволять эткенде гана прививка жасайбыз да. А так тамак ооруп же температура болуп атса, тумоолоп калса сайбайбыз да. Кызамык оорусу бул көпчүлүк учурда жаш балдарда кездешүүчү оору. Бул управляемый инфекцияга кирет. Ошонун угутугуна байланыштуу биз кичине балдарды кичине кезинен эле эмдөө иштерин жүргүзүп, алдын алуу иштерин жасайбыз. Кызамык оорусуна 1 жашта жана 6 жашта эмдөө жүргүзүлөт. Башка вакциналар менен кошо жүргүзүлөт. Ал эми 6 жашта КПК деп тоже полиомиелит, красноха деген 3 вакцина бир сайлат. Ошондой алдын алуу иштөө жүрөт. 2022 жылга карата кызамыкка каршы вакцина 1 жашта балдарга эгерде планда 5023 бала турган болсо, алардын 4815 эмделип, жалпы пайыз 94,9%-ты түшүп, 4,1% эле отказ болуп калды. Ал эми 6 жаштагы балдарды айта кетер турган болсок, 5655 бала планда турган болсо, алардын ичинен 5508 эмделип, жалпы 97,4% түштү. Ал эми баш тарткандар 2,16% түштү. Быйылкы жылда Бишкекте катталып, бизде ошо Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ошол кызамыкка каршы иш-чаралар күчөтүлсүн деген буйруктар келген. Ошого байланыштуу биз дагы алдын алуу иштерин жүргүзүп, элди, дарыгерлерди окуттуп, кандай симптомдор болот, кандай учурда, көбүнчө кыш учурунда көп катталып калышы мүмкүн, кыш, жаз убагында. Ошого байланыштуу бизде кандай симптомдор болот, биз кандай учурда биз уже должны бить тревогу деген сыяктуудай окутуулар өткөзүлдү инфекционист дарыгерлердин жардамы менен.
Анан быйылкы учурда катталган жок. Нарын облусунда бизде 3 учур подозрительный случай деп берди. Бул алардын ичинен 2 Нарын шаарынан, бирөө болсо Ат башыдан 3 случай тең кайра отрицательный деп келди. Айтсаңыз эже, кайсыл органдар биринчи жабыркайт? Кызамык оорусунда чел кабыкча жана тери жабыркайт. Жана жогоруда айтып кеткендей, чел кабыкча жана тери жабыркайт. Анан кабылдоолор болуп кетсе гана башка органдарга өтүп кетиши мүмкүн. Кызамыктын кантип алдын алабыз? Азыр бардык эле ата-энелер багы бала төрөлгөндөн баштап анын ден соолугу үчүн болгон аракетин жумшайт эмеспи? Ал эми ушул кызамыкты угуп отуруп багы коркунуч жаралат ар бир ата-энеде. Мунун кантип алдын алсак болот деген дагы суроо туулбай койбойт. Ооба, кызамыкты алдын алса болот албетте. Ал үчүн атайын вакцина бар. Вакцина. Ал КПК вакцинасы деп аталат. Корь, паротит, краснуха. 3 ооруга каршы эмделет. Эмдөөнүн биринчи вакцинациясы жүргүзүлөт бала 1 жашка чыкканда. Вакцинациясы жүргүзүлөт. Бала 6 жашка чыкканда ревакцинация деп коебуз. Кайталап эмдөө жүргүзүлөт. Демек, ар бир ата-эне ушул кызамык жукпаш үчүн сөзсүз түрдө эмдөөсүн алыш керек экен. Кызамыкка каршы эмдөөнү сөзсүз алыш керек деп эсептейм. Себеби биринчиден эмдөө алган балдар оорубайт. Бул кызамык оорусу менен, экинчиден эгерде ооруп калса, бул ошол эмдөөнү алган баланын кызамык оорусу жеңил түрүндө өтөт. Эгерде бала эмдөө албаса, бирок оору жугуп калса, кичине оорураак түрдө өтөт бул ооруч. Анан канчалык баланын жашы жогорулаган сайын бул оору катуураак өтөт. Үй шартында ата-энелер кантип дарылайт? Же болбосо, эгерде ооруканага алып барса, мунун дарылоосу кандай өтөт? Кызамык оорусунун дарылоосун айта турган болсок, эгерде үй шарты туура келсе, баланы үйгө эле калтырып дарылоо ыңгайлуу да, жакшы. Себеби эгерде үй жылуу болсо, баланы багып караганга адам бар болсо, үйүндө бардык шарттар туура келип атса, больницага жаткызбай эле үйдөн дарыласа болот. Эгерде үйүндө шарты жок болуп турса, бакчу адам карап балага кам көрүүчү адам жок болуп калса, үй муздак болсо, тамактануу шарттары дагы начар болсо, анда станцияларга, инфекциялык больницага жаткызып дарылаган жакшы. Анан кызамык оорусун дарылоодо симптомдоруна жараша дарыланат да. Айтып атпайбызбы башында интоксикация белгиси деп, же дене табы жогорулайт. Демек, ошо дене табын чүрүш керек. Көздөрү чылпактап, кызарып чылпактайт деп атабыз. Көздөрүн тазалап, тамчыларын тамышыш керек. Эгерде ринит болсо, мурдун тазалап, мурдуна тамчыларды тамызыш керек. Анан баланы, кызамык менен ооруган баланы жылуу кармаш керек. Жакшы толук кандуу тамактандырыш керек. Витаминдерге бай толук кандуу тамактандырыш керек. Анан айткандай эле негизгиси эле симптоматикалык дарылоо да. Анан кээ бир учурда ата-энелер антибиотик бере башташат. Ал эң эле туура эмес, себеби кызамыктын козгогучу вирус болуп аткандан кийин биз вирусту антибиотик менен жок кыла албайбыз. Ошон үчүн буякта симптоматикалык дарылоо жүргүзүлөт. Бирок кээ бир учурларда кызамык оорусу аябай оор түрдө өтүшү мүмкүн. Анан кабылдоолор өтүп кетүү коркунучу бар болот да бул учурларда. Вот ушул учурларда гана биз антибиотикти кошумча беребиз. Анан ошо үйдөн дагы бардык эле жугуш тилдеттерде өзгөчө кызамыкта дагы интоксикация белгиси болуп аткандыктан жанагындай
суюктукту көп бериш керек, ширелерди, кайнак сууну деле, чайга карагат, лимон, витамин С-га бай азыктардан кошуп туруп, баланага дагы суюктукту көбүрөөк бериш керек. Ушу кызамык оорусу баланын жашы канчалык жогорулаган сайын ошончолук катуураак өтөт. Анан чоң кишилер дагы ооруйт. Чоң киши ооруса аябай катуу формасында өтөт да бул оору. Жана интоксикациясы аябай өрчүгөн болот. Бөртмөлөр жыш чыгат чоң кишилерге. Анан бул кабылдоо коркунучу жогору. Кабылдоолор көбүнчө бронхит, ларингит, пневмония деген кабылдоолор болушу мүмкүн. Андан соң атит, менингит, энцефалит болушу мүмкүн. Вот ушул кабылдоолор баланын жашоосуна дагы өмүрүнө коркунуч тийгизет. Ушул кызамык оорусунан чарчап калган балдар, кишилер болобу? Болот, албетте. Бул оорунун ошо айтып кетпедимби жогоруда, кабылдоолору менен коркунуч туудурат да. Албетте кабылдоолордун арасынан эң эле коркунучтусу пневмония, менингит, энцефалиттер. Булар эң эле өкүнүчтүүсү адамдын өмүрүнө зыян тийгизет да. Сизге осо ыраазычылык билдирели, алтындай убактыңызды бөлүп, келип бизге кызамык туурасында кенен маалымат бердиңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дал ушул балдардын ар кандай ооруларын алдын алуу үчүн ата-энелер сөзсүз түрдө өз убагында эмдөөлөрдү жүргүзүңүздөр. Ал эми бүгүн болсо биз кызамык туурасында сүйлөштүк. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта туруңуздар.